Садыр Жапаров жетим тоонун сырьёсун сатып Кытайдын карызынан кутулуу боюнча сөз болгон. Нарындагы жетим тоо темиргени эч бир чет мамлекетке берилбейт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров маалымат жыйынында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Ал тышкы карыздан кутулуу үчүн жетим тоону Кытайга өткөрүп берет деген ушак сөз экенин билдирди. Жетим тоонун 1% эмес, бир тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун издеп жатабыз. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок. Жетим тоону берет деген ушак сөз, деди Жапаров. Жапаровдун айтымында жетим тоодо азыр темирдин 5 миллиард тоннадан ашык 50 миллиард долларлык сырьёсу бар. Сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азырда ошол сөз уланып жатат. Эгер ошону менен кутула турган болсок, бир да чет мамлекеттин катышуусу болбойт. Мисалы кара кечени алалы. Барып көмүр кенин четинен казып ташып келип жатат. Жетим тоо дагы ошондой. Четинен казып жон гана сырьёсун сатып, бир жылда 1 миллиарддан ашык карыздан кутулуп койсо болот, деди Жапаров. Булак репортер Чекит КЖ. Садыр Жапаров: Кытай карыздын ордуна нарынды сураса, бир ором топурагы да берилбейт. Буга чейин маалым болгондой, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдө. Анда Кытайга болгон тышкы карыз боюнча Жапаровго маалымат каражат өкүлү тарабынан суроо берилген. Эл арасында көптөн бери эгер Кыргызстан карызды төлөй албаса, Кытай нарында 49 жылга колдонууга суранып жатат деген мимиштер болгон. Буга тиешелүү Садыр Жапаров нарындагы тоонун 1% эмес, бир тал куму берилбейт. Баарын өзүбүз иштетебиз. Азыркы тапта Кытайдан карызды кутулуунун жолун издеп жатабыз, деп жооп берген. Булак Назарньюс Чекит КЖ. Садыр Жапаров: Атамбаевди оюма койсо үй камагына чыгармакмын. Бул тууралуу Садыр Жапаров журналисттер менен болгон жолугушуу учурунда билдирди. Мен эркиме койсо Атамбаевди үй камагына чыгармакмын. Бирок сотторго чыгарбагыла деп буйрутма бере албайм. Антсем дагы бийликти узурпация жасады деп жазып чыгасыңар да, деди ал. Булак коом Чекит пресс. Назира Айтбекова: Эл көзүндөгү адам болгон соң Садыр Жапаровдун кийими сөзсүз түрдө сындалат. Буга көнүш керек. Эркиндик медиа маалымат агенттиги белгилүү алып баруучу актриса Назира Айтбекова менен өлкөдө болуп жаткан окуялар тууралуу маек курдук. Акыркы бир айда болгон окуялар Кыргызстанга оң өзгөрүүлөрдү алып келдиби? Кандай дейсиз? Оң өзгөрүү болуш үчүн бир ай аздык кылат. Сыйкырдык касиетке ээ болгонубуз үчүн 30 жылда кыйраганды 10 күндө түздөш кымбат. Учурда аракет жүрүп жатат, бирок канчалык деңгээлде өзгөрөбүз, кайсы багытты бет алабыз? Башчынын көрөңгөсүнөн көз каранды. Ак үйдүн тосмосун алып туура кылыштыбы? Кеп Ак үйдүн эле тосмосунда болсо кандай оңой болмок? Алып тынсак эле жашоо өзгөрүп кетсе, жыргабайбызбы? Акылдын тосмосун кантебиз? Аны да Ак үйдүн тосмосундай алып коюу оңой болсо. Тосмолор жан дүйнөдө, төңкөрүш сыртта болгон менен майнап жок. Төңкөрүш жан дүйнөдө болуу кажет. Бизге президенттик башкаруу керекпи же парламенттикпи? Президенттик башкаруу бир адамдын гана башкаруусу. Андай дөөлөттү көтөрө алчу, туура багытка сала турчу адам чыга элек. Ажыдаардай алкымды тыюуга, нацисти менен күрөшүүгө күчү жете алган пендени табуу оңой эмес. Ошон үчүн кеңешип кескен бармак оорубайт деп, ири олтуруп түз кеңеше алган адат. Салт кыргыздын канында түптөлгөн. Парламенттик башкарууну жактайм жана туура көрөм. Тек гана каалоом чөөлөр эмес, айбаты көп арстандардын топтому болуусу кажет. Азыр президенттик жарышка 14 адам катышаарын билдирди. Кимисинин президент болууга көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Талапкерлердин саны күн сайын арбып баратат. Атаандаштыктан сапат жаралат дешет. Азырынча Клара Сооронкулова Садык Шер менен гана маектеше алдым. Ар бир талапкердин жан дүйнөсүн ачып элге сунуштагым келет. Эл акылы менен дагы, өкүлөгү менен дагы кеңешип туура тандоо жасоосу кажет. Азырынча эки талапкер тең мыкты экенин көрдүм. Клара айым мыйзамды мыкты билген, билимдүү айым, эне катары мээрими, сүйүүсү менен жумшартып, жөндөп кетет деп ишенем. Садык мырза көрөңгөлүү адам.
буга чейин көп иштердин натыйжасын көрүп келгенбиз. Идея жактан күчтүү адам кыргыздын уңгусун, түбүн таба алат. Дагы башка да мыктыларын элге тааныштырып сунуштоо менин ишим. Өнүккөн өлкө АКШда президенттикке 2 эле талапкер коюлду. Биздин кичинекей мамлекетибизде талапкерлердин санын көрүп көп эмеспи? Балким көптүр, балким аздыр. Демократиялык мамлекет аталган соң ар ким өзүн көрсөтүп, ар ким талапкер боло алат деңизчи. Бирок кеп сапатта. Кыргыз эле болуп көрбөгөндөй таланттуулардын, акылдуулардын өлкөсү. Элим менен сыймыктанам. Акыркы учурларда Садыр Жапаров кийип жүргөн кийимдин баасы катуу талкууланып жатат. Бул кандайдыр бир кызыкчылыгы бар күчтөрдүн буйругу менен аткарылып жаткан жокпу? Эл көзүндөгү адам болгон соң сынга кабылуу, мыйзам, ченемдүү көрүнүш, кийген кийиминен сүйлөгөн сөзүнө чейин сынай беришет. Эл алдында 15 жылдан бери жүрүп, биз көнгөнбүз. Кайсы көйнөктү канча сомго алып, канча жолу кийгенибизге чейин сындалабыз. Садыр мырза да азыр эл көзүндөгү адам. Буга көнүшүм керек, башка жолу жок. Булак эркиндик чекит медиа. Президенттик шайлоого катышуу үчүн дагы 5 адам арыз берди. Мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдирип, дагы 5 адам арыз тапшырды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Алар Мөңгү фондунун директору Урустам Кабылбеков, убактылуу эч жерде иштебеген Илгиз Товкеев, Жогорку кеңештин экс-депутаты Бактыбек Калмаматов, Куудул Жамбыл Камчиев жана Халал индустриясын өнүктүрүү борборунун жетекчиси журналист Мыктыбек Арстанбек. Ушуну менен президенттик шайлоого талапкер болуу ниетин билдиргендердин саны 22 адамга жетти. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Талапкер болууну каалагандар 15 ноябрга чейин БШКга арыз берип, 7 декабрга чейин 1 миллион сомдук күрөөнү жана керектүү документтерди тапшырышы керек. Булак репортер Чекит KG. Финансы полициясынын жетекчисине жаңы орун басар дайындалды. Финансы полициясынын жетекчисине орун басар дайындоо боюнча буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин аталган кызматты Сагынбек Абдылдаев аркалап келген. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын финансы полициясы төрагасынын жаңы орун басары болуп Бакытбек Гайназаров дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин аталган кызматты Сагынбек Абдылдаев аркалап келген. Булак Спутник Чекит KG. Кадыр Атамбаев жашыруун аудиону жарыялап, Садыр Жапаровду эркекче сөзүнө турууга чакырды. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев 12 ноябрда Кой Таштагы окуяларды иликтеген атайын комиссиянын жыйынында жаздырылган жашыруун аудиону жарыялады. Ал аудио жазууда УКМКнын мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаев Исмаил Исаковдун суроосуна жооп берип жатып, Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков Атамбаевка таандык ок атуучу куралдан эмес, Альфанын кызматкерлерине тиешелүү АК-74 автоматынан атылганын айткан. Кадыр Атамбаевдин айтымында жашыруун аудиону Кой Таштагы окуяларды иликтеген комиссиянын мүчөсү Жаркынбек Касымбеков жаздырган. Ал учурда Чоң Казак партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Ошондой эле Кадыр Атамбаев Кой Ташка Камчыбек Ташиев барып колдоо көрсөткөнүн, Садыр Жапаров өзү да бир нече жолу Алмазбек Атамбаев менен байланышууга аракет кылганын айтты. Кадыр Атамбаев Садыр Жапаров менен 14 октябрда жолугуп, бир макулдашууга келишкенин, алар талаптарды аткарып, бирок Садыр Жапаров алардын талаптарын аткарбай жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров галстук тагынбаган себебин айтты. 12 ноябрда Садыр Жапаров КТРКда маалымат жыйын берүүдө. Анын жүрүшүндө ага эмнеге галстук тагынбайсыз деген суроо узатылды. Буга Садыр Жапаров анын себеби жөнөкөй эле экенин, ага галстук тагынуу ыңгайсыздыгын айтты. Галстук тагынсам муунгансып эле ыңгайсыз боло берем. Ошондуктан таккым келбейт. Себеби ошол эле. Кечээ ШКУнун жыйынында тагынып олтурдум. Кой эми башка өлкөлөр менен баарлашабыз деп тагып олтурдум, деди Жапаров. Булак репортер Чекит KG.